директору, мүдүрү кызматынан алынды. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысынын буйругу чыкты. Урматтуу Ош облусунун тургундары, биз башында сиздерге сөз бергендей, ар бир текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча маалымат берип турабыз дегенбиз. Мына ошол маалымат катары сиздерге айта турган маселе Ноокат районундагы Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн аймагында Каримов орто мектебинин жетекчисине ал кишинин ал жердеги мыйзамсыз иш аракеттерине карата арыздануулар келип түшкөн. Ошол арыздануунун негизинде биз Кыргыз Ата айыл өкмөтүнө барып, ушул Каримов атындагы мектепте финансылык ушу мыйзам бузуулар болуп атат. Жок эле адамдар мугалим катары катталып айлык алып жүрөт. Мугалим катары таптакыр эле башка бир адамдар катталып, ошолордун карточкасы, ошолордун фамилиялары менен таптакыр эле үйүндө жаткан башка адамдар айлык алып атат деген кайрылуулар болгон. Биз ошонун негизинде райондук билим берүү бөлүмүнө тапшырма берип, ал жерден атайын жеке менчик аудиттик компания, эч кимге көз каранды эмес, бул эртеңки күнү баягы мамлекет өзүнө тиешелүү текшерүү аудиттерди жиберди деген элдин арасында, ошол жетекчилердин арасында туура эмес сөз болбосун деп, ошол жеке менчик аудиттик компаниясын киргизип, ал жердеги каржылык мыйзам бузууларды териштирүү боюнча маселе койгонбуз. Ал жерде ошол жеке менчик аудиттик компания кирип, ал жердеги бизге мыйзам бузууларды толугу менен аныктап, аныктамасын берди. Мына ошонун натыйжасында ушул Кыргыз Ата айыл өкмөтүнө караштуу Борко айылындагы Каримов атындагы орто мектептин директору, мүдүрү кызматынан алынды. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысынын буйругу чыкты. Ошол эле жерге барганыбызда, ошол эле Борко айылында жайгашкан Борко лицей, мектеп, лицей гимназиясынын ушул мектеп, Каримов атындагы орто мектеп менен ортосундагы имарат талаш болуп, башка талаш болуп, анан ушул имарат талаш ушу элдин ортосундагы бир бузулууга алып келип аткандыгы жөнүндө дагы фактыга туш болдук. Ошол жерде жыйында биз элге бардыгына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп айтып, ал жердеги маселе ушул эки окуу мектептин, ушул биринчиси Каримов атындагы орто мектеп, Борко атындагы мектеп, лицей, гимназиянын жетекчилигинин ортосундагы гана чыр чатактан улам болуп аткандыгы аныкталгандыгына байланыштуу биз элдик жыйында эл менен жолугушууда элге сөз бергенбиз. Анда демек ошол эки мектептин тең, мектептин директору дагы, мектеп, гимназиянын директору дагы кызматтан алуу жөнүндө билим берүү, ушу Ноокат райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысына, Ноокат райондук мамлекеттик администрациясына тапшырма берилген. Мына ошол тапшырманын негизинде Борко атындагы мектеп, лицей, гимназиясынын директору дагы өзүнүн жазган арызынын, өз калоосу менен жазган арызынын негизинде кызматынан алынды. Эми бул эки мектепке тең, лицей, гимназияга дагы, мектепке дагы директорлору мына бир айдын ичинде Кыргыз Республикасынын билим берүү билим министрлиги тарабынан азыр реформалар, ушу билим берүү тармагындагы реформалар жүрүп атат. Мына ошол реформаларга ылайык баардык мектептердин директорлору кызматтарынан алынып, кайрадан атайын конкурс жарыяланып, сынактын негизинде жаңы директорлорду даярдоо боюнча маселе көтөрүлүп атат. Мына ошого байланыштуу ошол сынак өткөнгө чейин ал жерде директордун милдетин аткаруучу кылып, ошол жердеги завучтардын, ошол окуу тарбия иштериби же билим окуу бөлүмүнүн башчысынбы же тарбия боюнча директордун орун басарынбы, ушул убактылуу милдетин аткаруучу кылып дайындоо чечими кабыл алынды эки жерге тең. Мындан тышкары ошол жердеги курулуп аткан мектептин тегерегинде, баягы эски имараттын тегерегинде ошол талашка түшүп аткан экен. Бала бакчанын имаратынын тардыгы боюнча маселе көтөрүлгөн, биз бардыгын көрүп чыктык. Ал жердеги имараттардын бөлүштүрүлүшү боюнча бардык жаңы мектепке бүтүп, Кудай кааласа, Кудай тынчтыгын берип, ден соолук берип бүтүп, бардык эски мектептеги окуучулардын бардыгы ушул жаңы мектепке көчүп киргенден кийин калган маселени чечүү боюнча чечим кабыл алынды. Мындан тышкары ошол
Каримов атындагы орто мектептеги каржылык мыйзам бузууларга жол бергендиги үчүн ошол жердеги барып аткан табелдердин бүт бардыгы бул райондук билим берүү бөлүмүнүн тарабынан ошол жердеги эсепчилер тарабынан каралып чыгыш керек. Ошолор акырында кол койгондон кийин анан кийин табел бекитилип, анан мугалимдерге айлык акы ченемдүү түрдө берилет. Ошол иштерди көзөмөлгө албагандыгы үчүн Ноокат райондук билим берүү бөлүмүнүн башкы бухгалтерына карата сөгүш жарыяланды. Ал кызматынан төмөндөтүлүп, анын ордуна жаңы башкы бухгалтер дайындалды. Жаш балдардын арасында көзөктөрдү. Башынан чоңойткон көзөктөрдү. Ушул эжек агайлар бири-бири менен каршыланышып, бири-биринин аркасынан жазышып. Ошондардан бузулуп атпайбы? Кереги барбы ушул нерсени? Бул кишидагы аягында кайсыл жерге барат балдар? Айта турган нерсе. Эмне айтып аласыз? Кыска результат результат менен 2018-жылы 415 окуучу болгон мектепте, нал мектепте. Ооба, 700 окуучуда. Ушул 4 жылдын ичинде 690 300гө көбөйтүп мектептин алын 720 кечиресиз. Бар жоон сыйлайм, урматтайм. Пенсияга чыккан эжекелер бар. Ошол эжекелерчи сабакты. Кээ-бир эжекелердин жакшы окуткан да. Окутуп атты. Агайлар бар эле. Агайлардын кээ-биркилери иштен кеткен. Келе сумканы коюп туруп, сабак берген эмес кеткен. Азыр дагы эле ошол моменттер бар да. Бир мисал үчүнчү. Анан качанга чейин бул агай эжекелердин көзүн карап, качанга чейин агай эжекелердин көзүн карап, бардыгы найда башка коюп берсеңер, Колоңдорго бардыгын эле кыргыз мамлекети өнүгүп кеткен кыргыз мамлекетинин кереги жок. Аларга биз тизе бүгүп, көзүн карап, жалдырап, акчасын сурап отурсак ошол жакшы. Кыргызга кыргыз гана күйөт. Кыргыз мамлекетине ушу Кыргыз Республикасынын жарандары гана күйөт. Ал орусбу, өзбекпи, казакпы ага карабайт. Раз биздин мамлекетте жашап атабы, демек Кыргызстандын жараны. А Кыргызстаныбыз бирөө эле, кыргыз деген желегибиз бирөө. Эгер ушуну азыр талап тоноп, жеп, талкалап, анан бүтүрүп алып туруп, анан артыбызда бир запас ошубуз бар. Анан ошо запасты алып чыгып алып, анан калганын иштетебиз дегендей запас жок бизде. Мына Кыргыз ата айыл өкмөтү, мына ушул айыл өкмөттө эле бир эле айыл өкмөт, мунун запасы жок артында. Бүгүн ушуну жеп талкалап алалы, анан кийин кылабыз дегендейчи. Анан балдарга билим берүү бул эң негизги көйгөй да. Мына мектеп жетпейт деп канча кыйын сөздөр менен кырылып атабыз. Мектеп жетпей атат, башкасы жетпей атат дейбиз. Мына куруп бергиле башка деген канча талаптар болуп атат. Анан аракет кылып президентибиз баш болуп аракет кылып чуркап жүрөбүз. Мисалы көрүнгөн жерден акча таап келип атат. Канча кишиге жаман көрүнүп атат, көрүп атасыздарбы? Канча